Жақшы көрім жазындағы жадына қызғылдықтың açılғаны келбетіңе көзім тойбой сезімім сен тарапқа жашыл жалы айттың ай жайнап айт бере тоқтат алсам мезгілді мен сүйген жаздым саймалай терең тағдырыңа Şembeğimin canlarını azapқа salgın gelse ayyavaşı aylançı vay menin gana harmanıma Gözlerinde düştü görüm Güldeşim mahabattan bütkölemdi Gün sayın yolun tosup karay verim Gözümde de yazdı senden gütkönümdü Ayttın ay jaylap ayt bere Toqtot alsam mezgildi Men sүйgөн жаздым саймалай терең Yaşonun şembeğimin canlanına azapқа salgın gelse ayyavaşı aylançı vay menin gana harmanıma Jaz günü sağındım Кештен ыргылкө батталы, шаңду кештен шаттуу эргүү алалы. Оончунун өнүрлөрүн көрсө шатырата алаканды чабалы дейт. Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында ыргайланган өмүр көрсөтсө, жалпыңыздарды биз кош келиңиздер деп кучак жайып тосуп алып отурабыз. Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы дейт. Бүгүнкү биздин ыргайланган өмүр көрсөтүүбүздүн мына ушу коногу дагы өзгөчө. Анткени кыргыз эстрадасы дегенде дал ушул инсандын ысымындагы атоого болот. Өмүрүнүн бардыгы мына искусствого арнап, бүгүнкү күндө дагы талбай мыкты деген оундорду жараткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын кесиптилик билим берүүнүн отличниги, көп кырдуу талант эси оончу Анарбек Сардарбеков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз Анарбек агай. Арбаңыздар. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Ошентип сиз ЛТРдин төрүндө ыргайланган өмүр көрсөтүүсүнө бүгүн конок болуп келгениңизге чексиз ыраазычылык билдиребиз. Андан дагы айтып коет го, албетте эмгек адамды жаратканда бүгүн дагы талбай эмгектенип келе жатасыз. Эмгегиңизден баартап Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген жогорку сыйлыкты алып отурасыз. Куттуктайбыз сыйлыгыңыз менен. Биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Албетте ар бир чыгармачылык инсандын чыгармачылык башаты өзүнчө. Анан айтсаңыз, кайсы жылдардан башталды, алгачкы оңдоруңуз жөнүндө кеп салсаңыз? Эми оң боюнча, чыгармачылык боюнча айтайынчы, негизи чыгармачылык ушу жаштайман эле окуучулук кезимен башталган. Анан бара-бара балалык кездеги үйлөмө аспаптар оркестринен башталып, ошол жакта ойноп,
ошол жактан башат алып, ошол жактан кичине сабат алып, анан кийин студенттик кезде өздүк көркөм чыгармачылык деген бар, ошого тынбай катышып, ичкен ашымды коюп катышар элем чындыгында. Көрсө ошол кезде кызыгуумда далалатым бар экен. Анан ошо бара-бара 84-85 жанагы обондорум башталды, алгачкы обондорум. Көп обондорду балалык кылыптырмын, жаштык кылыптырмын. Акын менен иштешет дегенди билбептирмин. Чампалап эле өзүм эле сөздөрүн урдуруп эле жазып кое берген экенмин. Анан бара-бара таалим алдым. Чыгармачыл чөйрөгө жол аттагандан кийин 85-те филармония алып кетип, чакырып кетип ошол кезде иште деп сунуш кылып калып, анан иштей баштадым. Ошондон кийин ушундай турбайбы, обон жазган мындай турбайбы, акындар менен иштешиш керек экен, сөздүн сабаты болуш керек экен деп ошондон кийин билип калдым. Агай, гитараны качан үйрөндүңүз, качан чертип баштадыңыз? Эми мындай ала келгенде мен гитарист эмесмин, болгон ыйларымды гитаранын коштоосунда аткарасыз. Аткарам. Бирок негизи сиздер ушу гитаранын коштоосунда деп жаңылык киргиздиңиздер да. Ошол кезде эстрада жаңы башталып атты, анан гитара менен дагы өзүнчө бир жанр болуп, Ал кезде жалаң аккордеон, комуз менен концерт берчү, гитарага тыюу бар эле ал кезде. Анан кийин ушу баштадык. Анан ырларыбызды дуэт кылып, мына эмгек сиңирген артист эжекебиз мына Шахризада Асанбековна Аскарова менен бирге чогуу дуэттик стилге салып ошентип башталды. Бул эми баягы жаңылык болду да өзгөчө, кыз менен жигит гитаранын коштоосунда. Бирок ошол учурда баардык жаштар ушу гитара чертип, гитара ырларына кызыккан экен. Ооба, кызыгышып гитар көтөрүп калышкан да. Анан кийин биздин ушу дуэттер башталды. Анан филармониядан аткарып чыккандан кийин эле телерадио чакыра баштады. Телерадиога ал кезде Союз кезде эле запись кылып, бирин-экини эфирден кеткенден кийин эле тынбай чакырып баштады. 1-2 ай телерадиого каттадык. Андан кийин эле ошол кездеги сөз менен популярдуу болуп жатып калдык. Бир дүйнөнү башата болгондон кийин алгачкы обоnuңузду эмне жөнүндө чыгардыңыз? Кыздаргабы, ата-энеби дегендей. Алгачкы обондордон ушу Сагыныч кат деп азыр аткаруусун көрөсүздөр. Ошол сөзү да обондо өзүмдүкү болчу, бирок ошол кездеги акындардын цензурасынан өткөн. Анда Сагыныч кат биздин ЛТР каналында жаңырсын. Батыр жактан сыдырым жел шамал соғып, көк далада мен отурдум көп ойлонуп, жибек сымал самайымды эске салам, шамал жеткен жуазымды карап туруп, кат жазам сага мен алыста, зар болуп сени элесиңе, бир өзүмдү деңеп жылдыздарга, алмаштырбаймын сени эч кимге. Теңим сени жугазынга гүлүн ачкан, жаш бутакка эрте жазда бүрүн ачкан. Теңим сени жылдыздарга бүлбүлдөгө, теңим күнгө көкпекинде нурун чачкан. Кат жазам сага мен алыста, зар болуп сени элесиңе, бир өзүмдү деңеп жылдыздарга, алмаштырбаймын сени эч кимге.
жазам саған мен алыста зар болып сенің елесіңе бір өзіңді теңеп жұлдыздарға алмаштырмаймын сені ешкімге. Жакшы нерселерди ойлон, жакшы сөздөрдү сүйлө, жакшы иштерди жаза. Мына ушул 3 нерсе сиздерди бир гана ийгиликке жеткирет экен. Бүгүнкү биздин ыргайланган өмүр көрсөтүүбүз обончу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирчиси Анарбек Сардарбековдун чыгармачылыгы туурасында ырларды тартуулап, маектерди куруп отурабыз. Негизи эле Анарбек Сардарбеков дегенде жанында мына ошо Кыргыз эстрадасынын башаты, легендарлуу Кыргыз эстрадасында ырдап бүгүнкү күнгө чейин мына ошо сахнадан түшпөй ырдап келе жаткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирчиси Шахризада Аскарова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Сизди көргөнүзгө чексиз кубачтабыз. Биздин бүгүн мынакей төрүбүздө Анарбек Сардарбековдун чыгармачылыгы туурасында сөз кылып атабыз. Албетте сиздер Кыргыз эстрадасында мына башталганда эле ушу гитаранын коштоосунда эң сонун ырларды аткарып баштадыңыздар. Ошондон бир аз сөз кылсаңыз, эң биринчи баштаганда эле ушу гитаранын коштоосундагы ырлар өзүнчө бир жаңылык болду да, жандуу үн, гитара жандуу. Ал кезде баары эстрада деп агылып атышса, сиздер гитаранын коштоосунда ырдап элге белгилүү болдуңуздар. Эми Кыргызда мындай жакшы сөз бар да, баягы ар бир нерсенин өзүнүн убагында, өзүнүн саатында башталат экен депчи. Мисалы биз ошол кезде мен мисалы уже эстрадада иштеп, толкун ансамбли менен баштап, финансовый техникумдагы, андан кийин филармонияга наристе ансамблине кирип, анан наристе ансамбли жоюлуп калып, анан кийин бизди ошо жердеги жаш ырчыларды баарыбызды мындай чачыратып коюшту да. Ошондо Анарбек келип калды да. Анарбек болсо ошо башка Ариет деген ансамблде студент болсо дагы ал конкурстарда жеңүүчү болуп, ал ошол мындай пародияларды айтып, көркөм окуу жагынан, анан конференция жагынан мындай уже көрүнүп, анан атайын филармония чакырылган кез экен. Анан Ариет ансамблинде ошондой жумушта иштеп жүрүп, анан мен болсо башка ансамблде иштеп жүрүп, анан биздин ансамбль чачырап, аныкы чачырап, ушуп өз убагында эстрадага көп жакшы көңүл бурулбай, же болбосо баягы аябай эстрадалар көп болуп кетип, баягы ойдогу идеология ишке ашпай калганбы, ушундай бир моменттер болгон. Ошо филармониядагы эстрадалар жоюлуп, анан биз экөөбүз бир ошо сатира группасына кирип калдык да. Себеби деген мен мындай ырдачы мага аккомпаниатор болсун деп. Анарбек өзү ошондо оончу болуп, ырларын ырдап, баягы узкий кругда билип, анан өзү дагы баягы конференция болуп, анан жанагы сатираларын ырдап жүргөндүктөн, ушу Аскаровага ушул бала чертип берет деп коюп кошпойду да. Анан ошо ойдон эле кайсыны ырдайбыз, муну ырдайбыз деп эле ырдап баягы Сагынбек Мумбековдун ырларын ырдап, анан кийин мен эстрадный ырларымды гитарага салып, анан Анарбектин жаңы ырларынан сагыныч каты болчу да. Ошону салып эле ошо бойдон кетти да жумуш. Кетти. Баягы репетиция кылабыз. Эми ал кезде филармонияда азыр андай репетициялар жок да. Жандуу үн да? Жандуу үн ал кезде. Эстрадада жандуу үн болчу да. Мисалы канча 3 гитара болсо, 3 гитаранын анын өзүнүн сайгычы жанагы үн чыгаргычтары бар. Биякта тиги 15 табактан турган барабан болчу. Анан жана синтезаторлорду айтпай эле коелу. Ошонун баарын орнотуш үчүн 2,5-3 саат өтчү. Анан кийин ошонун баары жандуу болчу да ал кезде. Анан кийин биз дагы жандуу болуп, анан гитара ойдор жандуу болуп кетет да, баягы уже узкий камерное звучание деп коет да, баягы бир кишинин концерти же 2 кишинин концерти деп коет го. Анан кийин ошентип Анарбек экөөбүздүн программабыз көбөйүп, ошо ойдон ошол сатирага кошулуп ырдап кеттик. Жөн эле биз баягы аларга эме болдук да. Алар илгери деген баягы концерт болуп, көктөн издегенде жерден табылды. Илгери деген мындай болчу да, ыры болуп, анан сатира ортосунда паузаны толтурчу да. А биз наоборот болдук. Сатиранын бүт полный программасынын ортосунда музыкальная пауза, ыр менен болду. Жандуу гитаранын коштоосунда. Анан кийин бизде радиолор чакыра башташты. Тияк чакырып, бияк чакырып, биз уже ал сатирадан чыгып кетип өзүнчө иштей баштадык. Как дуэт катары.
Ең соң негізі дуэт атқаруда жаңылық кіргіздіңіздер да, анан ошо Анарбек Байкеннен ошо бир өнөрүн айтып коюңузчу, ошо гитара чертүүдөгү, оңчулук жагындагы. Эми бул мындайда ал кезде деген өзүңөр айтпадыңарбы, эстрада жаатында бүт вокально инструментальный ансамбльдер болчу деп. Мындай жеке бир инструмент менен чыккан мурда комуз эле болчу да, же кыяк менен аккордеон менен чыгышчу оңчулар. Анан бул гитара аз эле болчу да. Анан ошо Анарбек ушул гитара менен ойногондо баягы обонун келтирип, обычно гитарада баягы аккомпанемент деп коет, мындай эле коштоо, аккордторду эле алып коштоп коет. А бул деген баягы обон вступлениясын, проигрыштарын өзүнчө мелодия менен чыгарып, ошо Анарбектин өзгөчөлүгү ушунда болду да. Ушундай кылып анан өзүнчө эле мага эмедей сезилчү да, бул баягы жөн эле мага аккомпаниатор эмес, а бул целый оркестр, поддержка, музыканын коштоосу менен болуп баягы. Анын үстүнө биз жаңырлардан улам Анарбектин жаңырларын улам киргизип аткан сайын биз ар бир радио теле передачада түшчү эмеспиз да. Анан ошону менен гитарага көп басым болуп, элдин баарына жайылып, элдер ушуну аябай көңүл буруп калган кез болгон да бизде. Ең сонун анда биз Шахризада Аскарова, Анарбек Сардарбековдун аткаруусунда кереметтерге кезек берели. Негізі мына ушул филармонияға келгенден тартып эле сиздин жылдызыңыз жанып, ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин сахнадан түшпөй ырдап келе жатасыз. Кудайга шүгүр дейли, миң бир ирет. Анан мына наамдарды да калып атасыз дегендей башталганда эле мына ошо сиз өзгөчө баягы
Гитаранын чертүү ыкмаларын кимден үйрөндүңүз? Кол ойноткондо. Аны үйрөндүм деп деле айтса болбойт. Анан бул чертүү ыкмасы жанагы солону коштоп жүрүп кошо ойнойт да, бу цыгандардын стилиндей да. Мен эмеден да талим алдым. Мыкты өтө сыйлайм, жакшы инсан Сагынбек Момбековдон талим алдым, чынын айтканда. А кишинин ойногонун карап туруп, мен да кошо ошентип ойноп. Анан бизди көбүнчөсү айырмалай алышпайт. Биздин өзүбүздүн почеркибизди өзүбүз билебиз да, ушундай да. Анан ошентип башталды. Ойноо ыкмаңызды бара-бара такшалдыңыз, үйрөндүңүз дегенде. Анын сөзүңүзгө аралчы. Мен гитараны кое турайын дагы, мен биринчи эле сүйлөө жанрынын артисти болуп киргем. Жанагы бизди ал кезде гастролго жөнөтчү эле, гастролго ошол жанрдын артисти конферансье деп коет, ошол жетишпей Алып баруучу. Алып баруучу. Бекин Сейдахматов киного кетип аткан экен, ордуңа киши таап кел дегенде анан колуман кармап эле жетелеп жүрдүм. Мен ордума могу бала келди деп эле. Ошентип Семетей группасы менен ал кезде Алтынбек Сапаралиевич жетектеши эле ошолор менен алып баруучу болуп, Токтогул өрөөнүнө, Талас өрөөнүнө концерт коюп кеттик. Ошондо биринчи сахнага чыкканым баягы профессионалдык клубтан да, эми ал деле профессионалдык концерт эсимде. Алтыкен байкуш өзүм монтип чыгасың деп көрсөтүп берип, ошентип бирин-экин ошентип көрсөтүп берди, аны алып кеттим, ошентип сахнага алып баруучу конферансье болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин Наристе аваз аспактык ансамблине киргизди мени, аларды алып баруучу конферансье болуп иштедим. Анан конферансье алып баруучулардын баарын бириктирип, Куудулдар тобу кылды. Филармонияда Асанкул Шаршенов, Аксакал жетектеген драматылык ал кезде Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген артисти болчу. Анан ошол киши жетектеген сатиралык топ кылып түздү. Ошол топтун жаш актеру болуп кирдим. Интермедияларды койчу элек, сатиралык сценкаларды койчу элек. Мага да ушундай ролдор берилчү. Тамсилдерди да кырдап калдыңыз. Тамсил ал деген пародияларга салып жүрдүм ал кезде. Анан ушулардын баарын аткарып жүрүп отуруп, анан кийин аягында биз ырга өтүп кеттик, чынын айтканда. Эми баягы ошол кезде ыр сүйүүчүлөрдүн талабы ошондой болсо керек, сатираларда аткарчу элек. Мына белгилүү инсандар, Асанкул Шаршенов өзүнүн аз көзү жок, Келдибек Ниязов агабыз мына жакында 70 жашын белгилеген турат, юбилейин. А кишилерден Бекин Сейдахматов көрсөтүп кетти, Анар Мадиева эжебиз. Мына ушул кишилерди ээрчип, ушулардан талим болуп өстүм, чындыгында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз Анарбек Сардарбековдун обунуна таандык дагы бир кереметирге кезек берели. Sen buldun istegenim.
ичиң толо гүл бакча көркүң сонун мекенин бир өзүңдө жашаган биз бактылуу экенбиз дейт. Албетте мына ушундай элибизге эмгеги сиңген мыкты инсандар менен баарлашуу биз үчүн дагы бакыт. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңдиси Анарбек Сардарбеков. Анарбек агай биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай обондор дейт. Албетте сиздин обондоруңуз байма бай чыгып, жарыкка чыгып, сиздин обондоруңузду аткарып жүргөн аткаруучулар көбөйдү. Бүгүнкү күндө жаштар дагы аткарып жүрөт. Анан бир канча ырларыңыздын өзүнүн тарыхы болсо керек. Элге абдан сиңген, бүгүн дагы ырдап жүргөн ырларыңыз абдан көп. Мына ошондой ырларыңыздын бири бул кечки серенада. Бул ыр кайсы жылдары жарык көрдү, сөзү кимге таандык, ошондон кеп курсаңыз. Бул ырдын тарыхы ушундай 86-87 жылдар сөзүн жазган Шайлообек Дүйшеев. А кишиден аябай жакшы эле таалим алдым. А киши ал кезде филармонияда адабий бөлүмүнүн башчысы болчу. Ошондо сөзүн жазып колума карматтым, ого ойлонуп көрчү Анарбек, жакса деди. Жакмак турсун өтө жакты. Анан ушундай эле башынан да ушундай далалатым болуп калганбы, жанагы эмне деп коет, настрой деп коебу. Даяр сөзгө эригип алып жаратчу болдум да ушундан бери. Ушу кечки серенаданы ошондо жараттым эле. Анда кечки серенада деген ырга кезек беребиз. Сөзү Шайлообек Дүйшеев, обону Анарбек Сардарбеков, аткаруучу таланттуу ырчы Жомарт Алдаяров.
жашырдын өмүрү узун болот дейт. Дайыма кар келгенде, кар жаганда сиздин кар вальсы деген ырыңыз эске түшөт. Албетте бул ырды кыргыз эл артисти кезинде Гүлсүм Мамашева аткарган экен. Бүгүнкү күндө мына жаштар аткарып жүрөт да. Ошо кар вальсы кандайча жарык көрдү? 89-жылы Бишкектен ал кезде Фрунзеден чыгып калдык. Алгачкы элчилердин изи менен деген Ленчил жаштын демилгеси менен экспедиция түзүлгөн. Ал экспедицияда Четелкөгөбү? Же Россиягабы? Ленинградта, азыркы Санкт-Петербургка Икарус менен жүрүп отурдук. Ар бир шаардан токтоп, архивтерди казып, тарыхчылар бар, журналисттер бар, документалист, режиссерлор бар. Маданият чөйрөсүнө мына Шахризада Аскарова Асанбековна, Түгелбай Токтогулович Казаков, үчөөбүз культура чөйрөсүнөн үчөөбүз чыктык. Калгандары архивчилер, эмелер, тарыхчылар бүт. Анан шаардан шаарды кыдырып отуруп, алгачкы Россия империясы менен келишим түзүлгөнүн изилдеп, архивтерден карап жүрүп отурдук. Чувашиядан өтүп баратып, Шумашкар деп жазылып турат. Көрсө, алардагы өз тилин эгемендүүлүгүн алышкан экен. Суулуу кар, Шумашкар, мокрый снег деген сөз экен да. Кар жөнүндө сөз болуп кетти. Карыста баратабыз, бакылдап сүйлөшүп баратабыз. Анан бир убакта Акбарагай, "Ой, менде моундай ыр бар эле" деп жана кар вальсынын текстин алып чыкты. Мен карап ойлоноюнчу деп аябай таасир берди. Ал болду, ошентип ошол ыр жаралды. Демек бул ыр ошо жолдо Россияда жаралган турбайбы? Жолдо баратып жаралган болчу да. Эң сонун. Ошол бойдон репертуардан түшпөй келет, канча деген ырчылар ырдайт. Алдыңыздарда Кыргыз Республикасы эмгек сиңирген артисти Шахризада Аскарова ырдайт. Кызыктай бар эле адатыбыз, кыш эрте келсе деп сагынчыбыз, кар кечип каткырып кубалашып, кечинде сабактан тарачыбыз, кечинде сабактан тарачыбыз. Вальс, 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 мойнума кар саласын. Вальс, 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 кубанчым таркасын. Кайрадан кар кечип узатайын, кайдасың классташ бартанашым, кайдасың классташ бартанашым. Жаштыктын жалындуу күчү менен, жан элек биз анда өшүбөгөн. Күкүктөр сайраса кыш желдеде, гүл кайыр гүл ачкан кышы менен, гүл кайыр гүл ачкан кышы менен. Вальс, 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 кар вальсы алып учуп. Вальс, 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 калдыкпы жалынышып. Кар кандай жаганын карайлычы, каректер каректен чагылышып, каректер каректен чагылышып.
классташ парталашым, қайдасың классташ парталашым. Вальс, 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 ойныма қар саласың. Вальс, 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 қуанышым тарқамасын. Қайрадан қар кешіп ұзатайын, қайдасың классташ парталашым, қайдасың классташ парталашым. Біздің көрсөтүүбүз Кыргыз Республикасынын эмгек сценарийчиси оончу Анарбек Сардарбековдун чыгармачылыгы туурасында болуп атат. Албетте Анарбек агайыбыз бир топ акындардын сөзүнө кайрылып обон жараткан. Алардын ичинде көп курдуу талант ээси, акын, ошондой эле дарыгер, алтын колду дарыгер деп дагы айсак болот. Убайылды Ажыбаев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Агай кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Анарбек Сардарбеков сиздин ырларыңызга обон жаратып атат. Кандайча кайрылып калды? Чыгармачылык кандай байланыш болду? Ошол жөнүндө кеп курсаңыз. Рахмат, жакшы болот. Анарбек Сардарбеков бул менин досум. Биз үй бүлөлүк катышыбыз бар. Чынын айтсам, мен студент убакта эле ошол Шахризада Аскарова, Анарбек Сардарбековдун ырлары менен тең туш болсок да ошонун ырлары менен чоңойгом 80-жылдар. Мен 81-87 бүтүндө институтчу студент болупчу. Ошондо эле булардын ырлары менен чоңойгонбуз да. Кар вальсы, түнгү серенада деген ырлары менен. Ойлоп турам, экөөбүз мындан ары дагы тандем болуп туруп дагы көп обондуу ырларды жаратсакпы деген оюбуз бар. Экөөбүздүн дагы бул өзү эме да шансон жазат да менин ырларыма. Эмнегедир менин ырларыма шансон туура келип жатат окшойт. 2 шансон ыр жазды, 3-сүнү хор жазды, 3-сү хорду мага да белек болот деп унчукпай турат, айтпай турат. Качан белек болот билбейм, күтүп турайынчы. Болсун. Чегарачылар жөнүндө хор жазыптырбыз, ошо хор кылыптыр ошо досум. Рахмат, агай ыраазычылык, ушинтип келип маек куруп, баягы жакшылыкты бөлүшсөң көбөйөт дейт. Ушинтип дагы калемиңиз курчуп жакшы ырларды жарата бериңиз. Жакшы, биздин студиябызга жакшылыгыңыз менен келип туруңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сөзүбүз курбол болуш үчүн жаштыкка кайрылуу сөзү Убайылды Ажыбаев, обону Анарбек Сардарбековдун керемет обонун сиздерге тартуулайбыз. Çağır çu
Ошол жашты кайда жашымдан алыс жайга жар кетип көздөн учкан келсе деп самайм кайра ошол жашты кайда жашымдан алыс жайга жар кетип көздөн учкан келсе деп самайм кайра жар кетип көздөн учкан келсе деп самайм кайра келсе деп самайм кайра Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздүн 3-чү бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар. Бүгүн сизди биз ийгиликтүү инсан деп атайбыз, ийгиликтүү обончу деп атайбыз. Анткени сиздин ырларыңыздын бардыгы эл ичинде ырдалып жүрөт. Анан айтсаңыз, сиз жеке эле мына ушул сахнада эмес, жаштарга дагы көп жол көрсөтүп жүрөсүз. Кесипчилик билим берүү окуу жайында, китепканада, кайсыл жерде болбосун сиз эмгектенип ошол ырларыңызды ырдап, иши кылып музыка чөйрөсүндө жаштарга жол көрсөтүп келесиз да. Мына ушул эмгегиңиздин үзүрү бүгүн мына жанып, бүгүн дагы мына ушул эмгектенип келесиз. Балдар менен дагы иштейсиз, үйүн дагы коштойсуз дегендей айтор көп кырдуу талантсыз да, мындайча айткандачы. Анан дагы деле талбай иштеп келе жатасыз. Бүгүнкү күндө кандай обондор жаралып жатат? Бүгүнкү күндөгү ушу жаңы эле айтып өттүм окшойт, жанагы чек-арачы маршын аранжировкасы жаңы эле бүттү. Бул мамлекеттик хор ырдаган жатат. Буюрса болсун. О кырдаалга жараша буюрса эфирге чыгып калат аз күндө. Анан мына ушундай эле шансон ырлары четинен эми баягы бүт элек чыгарманы жарыялаган деле болбойт. Шансондор жаралып атат, аны Кудай буйрса бир жакшынакай кылып алып чыгарбыз. Ооба, сиз мына бүгүнкү күндө дагы Акбар Рыскулов, Шайлебек Дүйшеев, Үрүнүса Маматова, Доорунбек Садырбаев, Обайылды Ажыбаев, Кубаныч Калчыкеев өңдүү мына ушул баягы акындардын ырларына обон жаратып экинчи өмүр тартылып атпайсызбы? Булардын бардыгы баа жеткис байлык, ар бири эл ичинде жашап ырдалып жүрсө бул өзүнчө бакыт да. Сиз муну шансон дедиңиз, муну кандай аткарып калдыңыз, кандай кызыгып калдыңыз? Бул ыр эми баягы узак ырлар болот да булар. Шансон стили кийин бизде айкындалды да. Шансон деп болсо публицистикалык жанр деп келчү элек да. Тарбия, таалим, насаат сыяктуу ырлар, айрымдары тамашалоо, турмуштук ырлар кадимкидей эле жана троллейбуста сыяктуу. Ушунун баары шансон. Көбүн эсе шансон ырларына обондору баары эле бири-бирине окшош болот. Окшош, Шансондо биринчи кезекте сөздүн мааниси, анан аткаруучу чеберчилиги, аткаруу чеберчилиги ойнойт. Ато шансондордун баарын эле обон деп айтууга деле болбойт. Мисалы үчүн ал обонун сөздү мындай коюп эле обон кыңылдап ырдап көрчү, ан эч эме бербейт. Ошондуктан сөздүн мааниси шансондо роль ойнойт да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ырга айланган көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын эмгек сценариси обончу Анарбек Сардарбеков агайыбыз болду. Агай, убакытта биздин төрүбүзгө келгенге ыраазычылык билдиребиз. Жакшы ырларыңыз жан дүйнөңүздөн жаңыра берсин, эл ичинде обондоруңуз сырдала берсин. Сизге бекем ден соолук каалайбыз. Мүмкүн болсо эркин микрофон, жакшы тилегиңизди айтып өтүңүз. Ак жалгасын. Силерге дагы силердин көрсөтүүңөргө, силердин уктурууңарга албан ийгилик каалайм. Жолуңар ачык болсун, ишиңер алга жылсын. Жалпы кыргыз элибизге аманчылык. Мына бу Баткен окуясындай коогалаңдар болбосун, дүйнөдө тынчтык болсун, элибиз аман болсун. Эл ичинде барыбыз
аман эсен болуңуз. Рахмат, бар болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз, бекемде соолук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ыргайланган өмүр көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип жетти. Сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, биз сиздерге жакшы, эргүү, мыкты музыкаларды тартуулай алсак, анда биз өз максатыбызга жеткен болобуз. Бүгүн бизге өдөктөш болуп жакындан жардам көрсөткөн Заман ресторанына ыраазычылык билдиребиз. Андыктан ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөрдө жакшы ырлар болсун. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Sing